Рахмат. Урматтуу Маданият министринин жетекчилиги, биринчиден Муса Жаңгазиев Курчак театрында жанакы жылуулук системасын оңдоп берип, ошол кичине биздин барып жүргөн ал жерге кичинекей балдарыбызга жардам бергениңиздерге, ошол иштеп жаткан адамдарга жардам бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Мен ишенем, бир убакыт келгенде каражатта табылып, чоң ошондой бир курчак театрларды Ош анан Бишкекке салдырып бересиздер деп. Ошол боюнча пландар барбы жокпу айтып коесуздарбы? Саламатсызбы, Эльвира Жаралбековна. Бишкектеги курчак театры быйыл планга кирди. Толук капиталдык оңдоп түзөө иштери жакынкы арада башталат. Бюджеттен 64 миллион сом акча бөлүнүп атат. Азыр ошол капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрөт. Ал эми салуу боюнча Кудай буйрса келечекте салуу боюнча дагы иштерди алып барабыз. Рахмат. Анан мен суранат элем, ушул биздин региондордогу айылдардагы балдарыбызга булар концерттер менен барып ошол чыгып жүргөнгө эки автобус же эки бусик берсеңиздер керек, ошол транспортун да чечип бериптирсиздер. Ооба, эки бусик берилген, алар азыр иштеп атат. Анан чоң жанакы декорацияларды алып барыш үчүн дагы бир мүмкүн бир транспорт маселеси да чоңураак карап берсеңиздер деп суранат элем. Эмнеге? Анткени региондордон кайрылып атышат. Биздин деле балдарыбыз Ош менен Бишкекке жетпей калса, алыскы айылдарда, алыскы региондордо бизге деле келишсе концерт менен жакшы болмок. Ошол шарттарды жанакы Дом культур, маданият үйлөрүндө бүт жер Кыргызстан боюнча оңдолуп кетсе, биз деле ошондойлорду кабыл алмакпыз, өзүбүз коноктомокпуз деп эми жөнөкөй жарандар жазып атат да, балдарыбызды ошо эске алыңыздар. Чоң кинотеатрга деле барган, ал чоңдор барса кичинекей балдарыбыз калып калып атат деп ошондой суранычтар көп болуп атат да. Рахмат. Макул, эске алабыз. Рахмат. Мыйзам долбоорун колдойм. Менде бир бул жалпысынан эле Бек Турусбаевич туура көрөт болуш керексиздер. Бизде бүгүнкү күндө мына мен 3-чү жолу айтып атат болуш керекмин, трибунадан оттепель деген чоң саясий оттепель маселеси көтөрүлүп атат. Аябай чоң маселелер, көп адамдарга ошол ырайым көргөзүү маселеси боюнча дагы мен ыраазычылык айтат элем. УКМК жетекчисине, анан президентибизге камалып 2 жыл аябай сабалып кыйналган Кудайбергенов Бакай, Мусаев Эсен, Садралиев Абай, анан Балтабаев Бактыбек болуш керек. Ушул 4 жараныбыз жөнүндө бүгүн келип кетишти, бирөөсү бошотулуптур. Анан эми бир топ эле кыйноолор болуптур да. Ал жерде айтылбаган да нерселер көп экен. Анан кийин деле өздөрү тегерегинде эми аман эсен жетип алышты деп атышат. Менден сураныч да, азыркы күндө бизде ошо маданият министрликке тиешеси, бул суроого тиешеси бар дегенден айтып атам. Аскат Жетиген деген жараныбыз ошол камакта да. Анан ал ырайым сурабаганда бир себеби мен угушумча аябай сабалыптыр да. Анан кыргыздардын мүнөзү кандай? Сабалса көгөрүп отуруп алып туруп эчтеке сурабай отура алабыз да. Мүнөзү ошондой бала окшойт да. Мен суранат элем да, ушул боюнча ал балабызды да бошотуп бериңиздерчи. Акындарыбыз эми отурбасын, камалбасын. Анан кызыл мүнөз кыргыз сүйлөп койсо, эртеси күнү куунулуктабасын. Парламентте деле 90 депутатты сөккөн деле учурлар болду. Ал адам деле кечирип жүрбөдүк белек. Ошондуктан чоң сураныч ошол жигитибизге деле маалыматты туура жеткирип, мындай аябай жамандалыптыр да, бошотуп бериңиздер деп мен кайрылам. Рахмат.